5 сабак 60-80 жылдардагы кыргыз аялдар поэзиясындагы көрүнүштөр. 60 жылдар бул кыргыз адабияты профессионалдык жактан кадимкидей жетилип, өзүнүн Айтматов сыяктуу өкүлү союздук аренада ат салышып, бир топ такшалып калган мезгил. 20-кылымдын улуу ойчулу Лев Николаевич Гумилевдин пассионардуулук концепциясын алганда, биосферанын бирден-бир тилкеси катары этностун жаралуу, көтөрүлүү, алсыроо, өлүү тагдыры бар экени рас болсо, анда Гумилевдин дал ушул концепциясындагы маданий көтөрүлүү фазасы кыргыз кайрында 60-70 жылдарга туура келди. Бул мезгилдеги адабий муун эңириде өзүнүн аракетчилдиги, изденүүчүлдүгү, натыйжада ошо тапкычтык, жаңычылдыгы менен кылымдын тарыхында калды. Көрө билүүсү сезимдик туйгулардан, турмуштук көрүнүштөрдөн, күнүмдүк адам тирлигинен космостук, ааламдык ой жүгүртүүлөргө өсүп жетип, ошо батыштын батыштай, чыгыштын чыгыштай тажрыйба сабагын өздөрүнө сиңирди, жаңычылдыкка умтулду. Анын үстүнө бул мезгилде баягы коомдук саясий жактан алганда 61-жылы Юрий Гагариндин космоско учушу бул жалпы советтик адамдарды деген абдан шыктандырып, адамдын мүмкүнчүлүгү өзгөчө советтик адамдын мүмкүнчүлүгү чексиз экен деп, мунун таасири адабиятка дагы бир топ тийген. Мисалы биздин адабиятка келсек, Сүйүнбай Эралиевдин Жылдыздарга саякаты менен Рамис Рыскуловдун Космостук манифест поэмасы ошол мезгилдерде жазылган. Бул бир эле ушул космос темасын темалык жактан гана жаңылык алып келбестен, бир эле учурда формалык дагы жаңылык алып келди поэзияга. Бул ошол учурда абдан чоң кызуу талаш тартышты туудурган. Бизге деген эркин ыр керекпи, агыр керекпи, кереги жокпу, биз деген уйкаштуу ырга көнгөнбүз, ошондо калышыбыз керек деген сыяктуу түрдүү пикирлер айтылган. Аны деген колдонуп кеткендер дагы, ага андан обочо өзүн кармагандар дагы болду. Ал эми аялдар поэзиясында бул өңүттө Майрамкан Абылкасымованын поэзиясын айтсак болот. Майрамкан эже өзүнүн баягы эстелик сүйлөйт поэмасы аркылуу деген ошол эркин ырды өзүнүн чыгармачылыгында тажрыйбалап көрдү. Бул дагы бир жагынан деген баягы формалык жактан жаңы нерсе болду, эркин ыр, агыр. Экинчи жагынан мазмундук жактан баягы эстелик, жансыз нерсени сүйлөтүү. Ушул нерсе көрүндү да Майрамкан эженин чыгармачылыгынан. Майрамкан эженин чыгармачылыгы акырындап деген баягы кыргыз поэзиясындагы эң негизги көрүнүш катары көрүнө баштады. Аялдар поэзиясынын жалпы кыргыз адабиятынын айдыңында деген өйдө көтөрүлүшү ушул Майрамкан эженин чыгармачылыгы менен түзмө-түз байланыштуу. Эстелик сүйлөттүн таасиринде кийинчерээк анан бир 3-4 жылдан кийин Сооронбай Жусуев өзүнүн поэмасын жазган. Ушул темада поэмасын жазган. Дагы башка акындар эстелик сүйлөккө таасирленген учурлар бар да. Майрамкан эже болсо деген ушул Тенти Адышевадан кийинки ушул кыргыз поэзиясындагы экинчи кыргыз эл акыны деп айтсак болот. 60-жылдары деле ошол адабиятта деген ошол эле Тенти Адышева эже, Жумакан Тынымсейитова, ошол эле Сатин Абдыкеримова, кийин адабиятка келген Майрамкан кийин келген Гүлсара Момунова сыяктуу бир топ акындарыбыз деген чыгармачылык кылып жүрүштү. Алардын чыгармачылыгына кайрылсак деле, аларда көбүнчө ошол коомдун темасын ырдоо, ошол эле учурда аялзат теңдигин ырдоо, аялдардын укугун мындай көздөө, ушул сыяктуу нерселер. Анан кызык нерсе, мисалы эмгек темасын 20-30 жылдары биздин акын жигиттер ырдап бүтүшкөн да, ырдап бүтүшүп, алар 50-60 жылдары такыр башка темаларды жазып калышкан. Биздин акын эжелер болсо араң ошо тиги 50-60 жылдары эмгек темасына да мисалы кайрылып атышат. Анан бул жагынан алганда, ошо кандай баягы өнүгүү болду деген менен биздин адабиятта аял акындар, акын жигиттер салып кеткен жол менен акырындап алардын аркасынан жүрүп отурушту да. Ал эми 70-жылдар биздин аялдар поэзиясында бул өзгөчө көрүнүштөрдү камсыз кылды. Мисалы, бул көбүнчө Сагын Акматбекова деген акындын чыгармачылыгы менен байланыштуу. Сагын эже ал кезде Максим Горький атындагы Адабият институтунда Москвада окуган. Анын Жамгыр аттуу китеби 1970-жылы жарык көргөндө. Анан биз баягы билебиз да, адабияттын тарыхынан мурда китептер чыкканда кандай чыкчы. Алгач деген китептин 3-4 бети сөзү Ленин тууралуулар, андан кийин партия тууралуу, анан мекен тууралуу, анан жаратылыш тууралуу, андан кийин бир аз сүйүү тууралуулар деп бир калыптанган нерсе бар болчу да. Эгерде бир партия тууралуу ыр жетишпесе, же Ленин тууралуу ыр жетишпесе, китеп басмага кабыл алынчу эмес. Ушул сыяктуу бир эреже тартиптер бар эле да. Анан Сагын эженин китеби Москвадан чыгып келип атат, Кыргызстанга келип атат, окурмандар карап атат, караса эң биринчи эле Жамгырдагы биринчи ырда эсиңдеби
сен экөөбүз чуркап өткөн мөрзөлөр бек кармашкан колубуздан корккондуктан жүрөктөрдүн кагышы бек кармашкан колубуздан угулуп деп такыр башка мүрзө темасы да. Анан бул адабияттагы аябай чоң нерсе болгон да, бир талаш тартыштуу нерсе болгон. Бул эмне болуп кетти депчи, капыстан эле бул эмне үчүн деген неме тиешеси жок теманы киргизип атат биринчи бетке. Эмне үчүн ушундай китеп чыгарды деп анан муну деген аябай талкуулашкан, Сагын эженин тегеретесинде окумуштай көп сөздөр болгон. Бүгүнкү күндөгү ошол поэзияны иликтеген эң күчтүү адабиятчылардын бири Осмон Акын Ибраимов сентименталдык саптарга саякат деген бир неме макаласын жазып, ошол аны 70-жылдар эмес, 80-жылдары жазды кийинчерээк. Сагын эженин ошо Жамгырдан кийин Алыскы талаалар, Айлуу дөң, Күз ырлары деген сыяктуу бир нече китеби чыккандан кийин жазды, анан деген катуу сындады да. Сындады. Бул кандай акын дейт, бул эмне болгон акын дейт. Көрсө дагы, мисалы бала кезин көрсө дагы, тети бала кезимдеги тар караңгы бөлмөдөгү китептекче анда калган Андерсендин жомогу деп бир бала кезин эскерсе да бир шундук эскерет экен дейт. Анан ырларын карасаң эле түн, күгүм, жамгыр, тиги туман, ушу бир жарык эч нерсе жок, ушундай кандай акын болсун деп деген Осмон Акын Ибраев мындай прям текстологиялык талдоо жүргүзүп, ошол сентименталдык саптарга саякатта окумуштай деген эженин ырларын талкалаганда, ошол эле сынды Ибраимов Роза Каракулованын поэзиясы тууралуу да жазат. Сагын Акматбековага тең эле ошол эле мезгилде Роза Каракулова адабиятка келген, бул дагы ошол 70-жылдардагы күчтүү акындардын бири. Эженин неме ошо кезде жазган саптарынан делбе болуп келет чуркагым, жаштык сүйүү өткөн жол менен деп ошол саптарындагы агай ошо анализдейт да. Бул делбеленип эле такыр бир орунда тура албаган. Бул Каракулова бул деле бир Акматбекованын бир түрү экен, эмне болгон акын дейт. Баягы көрө турган нерселер бар дейт. Аны көрөбүз биз, андан эч бир дабыш укпайбыз дейт. Уга турган нерселер бар, биз деген аны деген угабыз, аны биз көз менен көрө албайбыз дейт. Каракулованын поэзиясын карасак, ал деген ошол укпай турган нерселердин деген угуп бир неме бир дабыштарды деле көрүп, анан деген көзгө көрүнгөн нерселердин үнүн угуп, көрүнбөгөн нерселердин деле үнүн угуп, бир чалмакей чалып, бул адабияттагы бир алхимик болуп калды деп аябай катуу сындаганда. Анан биз Роза Каракулова менен бир топ деген сүйлөшкөнбүз, маектешкенбиз. Эженин бир эскергени бар, ошо Ибраимовдун сынын окугандан кийин 3 күн ошол башымды көтөрө албай төшөктө жаткам депчи. Анан ал кезде баягы биз адабиятта деген бардык нерсе ыкчам болчу да, кыймылчы. Анан Сооронбай Жусуевдин макаласы чыгып калды дейт. Акын делбе өңдөнө албаса, анда анын адабиятка аралашпай эле койгону оң депчи. Ошол мени жактап жазган макаланы окугандан кийин өзүмө келип, анан деген неме чыгармаларымды жазып баштагам деп эженин эскергени бар. Деги эле ошол Роза Каракулованын мууну, мисалы Табылды Мукановдун ошо кезде саптары бар, жана жашасын поэзия жиндилери деп жазып, анан булар айтат, чогулуп алып эле бир топ акындар дейт, бири-бирибизге окуган китептерибизди айтып, анан ошол бир окуган китебибизди ичинен эмне окуганыбызды билбейбиз, кайра кайталап окуп эле эмне издегенибизди билбейбиз дейт. Ушундай неме аябай алектенчибиз депчи. Анан ал учурда деген адабиятта бизде мисалы Рамис Рыскулов келген кез болчу Москвадан, Омор Султанов келген кез болчу. Анан баягы адабияттын абдан гүлдөп, неме өнүгүп жаткан учуру. Анан ушул мезгилде, ушул периоддагы эң эле урунттуу акындарды ошол Майрамкан Абылкасымованын поэзиясын баягы айтсак болот. Баягы жаңы тема, форма алып келген неме поэзия катары. Анан Сагын Акматбекованын жанагындай жаңы нерсени алып келген. Мисалы буга чейин биз деген аял акындарда деген өзүнө өзү кайрылуу, өзүнүн ички дүйнөсүнө үңүлүү болгон деген менен Сагын Акматбековадан баштап баягы бир жаңы нерсе башталды да. Бул поэзияда сыр жашырбастык да, сыр жашырбастык. Баягы эже жазып атат, мисалы Өткөн күзүн жалбырагы деген китебинде мындай бир саптар бар. Ушул эки кичинекей алсыз кол күйөөсүнүн көйнөктөрүн жуучу эле, ушул колдор ишсиз калды. Турамын кыймыл этпей үй ичинде. Былтыркы жылы ушул маалда не болгону эсимде жок. Көп күндөрдүн биринде эле күн өткөн чыгар. Кечинде тозуп алып эртең менен узаткан болуум керек жумушуна. Узун карааны көрүнбөй калганча карагандырмын. Ушул сыяктуу эле да, баягы өзүндөгү жеке тагдыры, баягы өмүрлүк жары менен турмушу болбой калган
нерсени деген, өзүндөгү жеке нерсени жалпы нерсе катары деген поэзияга алып чыгып атат. Ошол нерседен көптөгөн окурмандар өздөрүнө тааныш нерсени көрүп атат. Бул деген баягы акын менен окурмандардын ортосундагы диалогтун башталышы десек болот да. Сагын Акматбековадан кийин ошол нерсе башталганда, Акматбековага таасирленип акын жигиттер ыр жаза баштады да. Биздин бир топ акын жигиттердин таасири бар. Ошол эле Сагын эже жазган Поюз жол, ошол эле Эрмен, ошол эле Шыбак, ушул темалар, алыстык, сагыныч, жамгыр, ушул нерселер ушу Сагын Акматбековадан кийин биздин акын жигиттердин немесине, поэзиясына кире баштаган. Сагын эжеден кийин жигиттер дагы өздөрүнүн ички дүйнөсүнө үңүлүп, өздөрүнүн жеке нерселерин ачыкка алып чыга башташты да. Болбосо баягы совет учурда деген жеке нерсени айтуу деген бул бир катачылык катары көрүнчү да. Роза Карагулованын болсо ушул алгачкы китептери, бир кыз дүйнөсү деген китеби, Көл тынышы деген китептери жарык көргөн. Булар болсо баягы Осмон Акын агай айткандай бир сөздөрдү чалмекей чалуу деген агай түшүндүргөн терим менен айтканда. Ушул сыяктуу татаал нерселер болсо, кийинки Тынчы жок тала, Капчыгай деген китептерин карасак, анда более конкреттүү, абстракттуу нерселерден алыстаган нерселер көбүрөөк байкалат. Эженин ырлары дагы ошол деген аялдар дүйнөсүн, жалпы аял заттын дүйнөсүн абдан тереңден берген, интимдүү нерселерди ачыкка чыгарган ушундай поэзия деп айтсак болот. Булардан кийин адабиятта дагы буларга катар Роза Мукашева деген акындын ысымы жакшы белгилүү. Алардан кийин келди Калби Бисариева, Меңди Мамазаирова, Азада Бегемкулова, мисалы, алардын деле чыгармачылыгы адабиятта күнү бүгүнкү чейин эл оозунда. Мисалы, Азада эженин жанагы обон чыккан көп ырлары бар. Баркымды билгендердин эсиндемин деп ушул бир топ ырлары ырдалып келатат да. Анан бизде негизинен эле ырлар башынан эле обонго жакын, баягы фольклордон биз бөлүнүп чыккан үчүн обондуу ырлар ошон үчүн деген акын эжелердин ырларына дагы абдан арбын жазылган. Бүгүнкү күндө ошол Роза Карагулова эженин көзү жок. Бул 2008 жылы дүйнөдөн өтүп кетти. Ал эми анын деген жаңырык деген ыр китеби азыркы учурда ошол жарык көрүү алдында турат. Анда ошол көзү барда жарык көргөн ырлары, ыр китебиндеги ырлардын баардыгы камтылып, анан көзү өткөндөн кийин ооруп, өмүрүнүн акырында жазган ырлары, котормолору ошолор топтоштурулду да. Анан жалпы жонунан алганда бул 60-70 жылдарды кыргыз аялдар поэзиясынын мындай өзүнүн немесине бийиктигине жеткен, өнүккөн учур катары баалоого болот. Ошол мезгилде деген ошол эле Акматбековага, ошол эле Абылкасымовага таасирленип чыгармачылыгын баштагандар өздөрүнүн чыгармачылыгын 80-90 жылдары улап кетишкен. Бүгүнкү учурда да постсоветтик адабияттын деген немесин түйшүгүн тартып келатышат акын эжелер. Сагын эже бүгүнкү күндө дагы ошол чыгармачылыгы менен алектенип атат.